Ободо Лондон. BBC-nin сапар программасы. Саламатсыздарбы? Алдыдағы жарым саатта сиздер менен Эрмек Максутова. Бул жолку сапар берүүбүз футбол чемпионатында эң эсте каларлык учурларына арналат. Орусияда өткөн футбол боюнча дүйнө чемпионаты бир ай бою футбол көрөрмандарына чоң майрам болду. Албетте айрымдар үчүн ызалуу жеңилиш болсо, айрымдар үчүн төбөсүн көккө жеткирген жеңиштер болду. Канткенде дагы бир ай ичинде футболдун деми бүтүндөй дүйнөнү бириктирген чоң күч болуп калды. Бишкектеги студиябыздан 21-чи дүйнөлүк чемпионатынын урунтуу учурларын талкуулайбыз. Бир ай бою футболдун деми бүтүндөй дүйнөнү бириктирип турду десем жаңылбасам керек. Россиянын талааларында эмне деген гана эмоциялар төгүлдү. Анын ичинде алатуулук футбол көрөрмандары дагы сыртта калган жок. Колу жеткени Орусиянын талааларына чейин жетип барып, ал эми колу жетпегени Кыргызстанда укмуш көрөрмандык кылышты. Ошентип бир айлык футбол чемпионаты жыйынтыкталды. Эмнеси менен биздин эсибизде калды? Бүгүн ошол теманы талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Биздин студиябызда белгилүү футбол уюмунун, дүйнөлүк футбол уюмунун калысы Бахадыр Кочкаров агабыз. Кош келипсиз. Ошондой эле футболду ичинен билген көрөрман кызыбыз Ширин Ахматбекова. Здравствуйте. Кош келипсиздер. Мына финалдын таасири таркай элек. Азыр деле эмоция менен отурабыз. Таасир кандай болду ушул 21-чи дүйнөлүк чемпионат эмнеси менен эсибизде калды? Мен эми калыс катары сүйлөйүн. Биринчиден чакыргандыгыңызга рахмат чоң. Калыстар именно бул чемпионат мира, дүйнө чемпионатында менин оюм боюнча жакшы оюндар өткөздү. Бунун эмнеси бир болельщиктерге, прессага чыккан жок. Анан экинчиси көрүп атасыздар, Россия сонун өткөздү десек болот. Сравнение ЮАР менен Бразилияны эмне кылсак, сравнить кылсак, менин оюм озбон бар бир 11 оюн көрүп келдим. Организационный вопросы, анан онашы өткөн турнирди бардыгы атмосферасы сонун өттү деп ойлойм. Ширин, таасирлер кандай болду? Менин биринчиден дагы ошол организацияны аябай мыкты деңгээлде өттү деп айта кетем. Орусия ошо өз акчасын, өз мээнетин эч кандай бир калтырбай бүт бардыгын өзүн берип өткөрдү ушул чемпионатты. Көрөрмандар дагы, трансляциялар дагы абдан сонун болуп өттү. Ачык түстүү, атмосфера, эмоциялар көп болуп. Ал эми мындай командалардан оюнда негизи футбол жөнүндө болсом, бул ошо чоң гигант турнирлердин фавориттери эрте таптарда эле группа мисалы Германия группадан чыкпай эле эрте кеткени абдан эсимде, мындай кала турган болду да. Бир топ статистиканы келтирейин сиздерге. 1982 жылдан бери биринчи жолу африкалык командалар тайпалык оюндардан чыкпай калыптыр. Биринчи жолу Латын Америкалык өлкөлөр чейрек финалдан ары өтпөй калды. Тамашалап Евро чемпионат болуп атты деп тамашалап атпадыкпы? 4 европалык команда калды да. Бул эмнеден кабар берет? Футбол каякта карап өнүгүп баратат. Эми менин оюм боюнча Европада футбол чоң акча менен болуп кетти. Ачыгын айтыш керек. Определенный УЕФАда, ФИФАдагы оюнчуларды көрүп атасыз канча 80 миллион, 70 миллион долларга сатып атат. Башка мамлекеттерде жок мындай акча. Жок да. Демек келечеги кандай болот? Акча бар жерде футбол болобу же? Жок, келечекте как мамлекет футболду коет. Как мамлекет өзүнүн бир футболну балдарга, жаш балдарга кандай направление берет. Не только акча. Бир жолу катары Да, акча тоже керек. Конечно, акча, условия, стадион, база, академия деген нарса болуш керек. И тренировочный процесс. Ширин, сиздин пикир? Менимче бул Европа жакта ошо акыркы 10 жылдары десем, негизи акыркы 10-15 жылдардан жада калса футболчуларды баштап мындай таптап келүүдө өзгөртүүлөр болду да. Анткени мисалы мурун эгерде футболчуларга бир кандай техника берип, өзүнүн бир индивидуалдык таланттарын өнүктүрүүгө бир максат коюлса, азыр кичинеден бери ошо бардык эле футбол балдарды, академияларда оюнчуларды мындай бир системада, бир түзүм менен, бир тактика менен ойногонго үйрөтүп башташат да. Азыркы учурда ал өзүнүн индивидуальный талант деген өнүктүрүү деле болуп жатат, бирок ал көбүнчө өзүнүн оюнчун өзүнө калып атат да. Мисалы Германия ошол 2006 чемпионаттардан кийин абдан бир кандай маскара болдук дүйнөгө деп алар ошо академияларындагы
академиялардын иштетүү системаларын таптакыр өзгөртүп баштаганда, grassroots system деп коет Англияда. Англияда да ошол азыр академияларда биздики аз болуп атат деп көйгөй катары көрүп атышат. Ошол кичинеден баштап бир системада бир бардык ар бир клубдун өзүнүн академиясы эмес, бир өлкө боюнча бир система менен оюнчуларды таптоо болуп атат да. Ошол үчүн мен Европанын ийгиликтерин ошол система боюнча ойногонунан көрүп жатам. И финансирование. Финансирование основной. Кыргызстандык көрөрмандардын көбү финалга келгенде Франция Хорватия ойногондо Хорватияга көбүрөөк жан тарткандай таасир калтырды. Себеби халкынын саны аз, анан жаш өлкө, 90-жылдардан кийин эгемендик алган, кыйынчылыкты башынан өткөргөн өлкө да. Анан ушул өлкөнүн ийгилиги таң калтырдыбы сизди? Финалга чейин келгени. Калыс эмес, мындай сырттан байкоо салдыңыз да. Буга чейин 2010-жылы 5 оюнда калыстык кылгансыздар. Андан кийин Бразилияда 4 ойын ойнадыңыздар, тоғыз. Демек биринчи жолу сырттан байкоо салып атасыз. Ооба, анан Хорватияга мен симпатия бердим. Хорватия боюнча, конечно, кичине мамлекет, президенти 2 жумадан бери Москвада жүрөт. Сонун насаки бардыгы мамлекет только футбол деп атат, любой эмени чекеге чыгарып коюп проблеманы. Менин симпатиям чисто так, балет кылганым жок, но менин симпатиям ушу Хорватия алса дедим. Почему? Потому что дисциплинасы жакшы, анан командасы көпү Европада жакшы жулдуздар ойноп атат. Ошол үчүн чисто так по адамгачылыгы, да, адамгачылыгы, анан мамлекетте да унчалык экономикасы чоң эмес. Амана экономиканы дүйнөгө таанытты. Президенти, оюнчулары тарыхта калды. Сиздин пикирде кечинде ошол футбол учурунда Хорватиянын баш калаасы Загребте, Хорватиянын баш калаасында укмуш кишилер чыгыптыр аянткачы. Демек бүтүндөй Хорватия кече футбол жөнүндө гана ойлонду деп баяндамачылар улам сөздөрүндө айтып атты да. Хорваттардын оюнуна кандай таасир болду? Эме ушу сиз айтып кеткендей Хорватия эгемендикти 90-жылдар эле гана алды, кичинекей өлкө, анан негизи ушул күнүмдүк проблема маселелери толгон өлкө да. Ушул мисалы жанындагы өлкөлөр менен деле ар дайым бир кандай чыр-чатыктар чыгып кетишет. Анан ушул футбол бул күнүмдүк бир маселелерден, көйгөйлөрдөн бекинип бир өлкө бир ката бардыгы бир жакадан кол бир жеңден кол чыгарып мындай биригип көрүп бирден менен көргөн бардыгы бүт өлкөнү бириктирген бир окуя болду да. Анан бул жолку футболдо мына азыр алдын ала анализдер чыгып атпайбы? Мына тайпалык 48 беттеште 100дөн ашуун гол кириптир, 122 гол кириптир да. Бул чоң көрсөткүчтөрдөн соңку 20 жылдыктагы беттештерде мындай гол кирген эмес эле депчи. Жалпы эле оюнга сиздердин баада турнир ичиндеги оюндаргачы голдор абдан көп кирди. Мына финалда эле көрдүңүздөр 6 гол кирди. Сонун. Бул эмнеден кабар берет? Футбол абдан өнүктүбү же кандай эмне себеби бар? Технология өзгөрдү. Көрүп атасыздар, азыр повтор калыстарга берди. Өткөн жылы Кубок Конфедерациядан кийин системаны FIFA подтверждение берди. Оюнчулар билет, что есть видеоповтор. Тактикасын өзгөртүрдү. Тренердер да тактикасын өзгөртүрдү. Кара келе штрафной ичинде офсайдан гол болсо, стандартный положениеде толчок болсо, уже оюнчулар билет. Потому что бурун жок эле бул система. А бул система келди, ошон үчүн гол да көп болуп атат. И статистиканы карасаңыздар, красный желтый карточка аз болуп калды. Грязный футбол исчезает, дептим мындай айтканда FIFA-нын системасында. Мен да Бактар агайдын пикирине кошулам, ушул ВАР мисалы көп эле жардам берди. Негизи ушул көп гол болгонуна себеп болду. Анткени мисалы группалык этапта эле ушул пенальти саны былтыр мурунку чемпионаттын ошо эле ашып кетти да. Толук чемпионат болгон. Бул биринчиден. Экинчиден мен ушул акыркы 10 жылдын ичинде футбол мурунку Италия моделинен коргоочулар биринчи коргоондан ошо азыркы атака көп болгон, атака жүргүзгөн командаларды, техникасы жакшы болгон командаларды мындай көрөрмандар сүйүп ошол футболдогу көбүнчө тарап, ошондуктан азыркы учурда мындай голго максатына гол койгон оюнчулар, ошондой системалар ойногондон таасир болуп калат демде. ВАР системасы жөнүндө сүйлөп калбадыкпы сиз? Жана талкуубуздун башында калыстарга абдан маани берип аттым деп айттыңыз да, анан ВАР бул эми
калыстын видео жардамчысы. Жардамчысы. Кыргызча таржымалган. Анан бразилиялык бир басылма ошол тайпалык оюндар учурунда анализ жүргүзүп, VAR системасына кайрылган 11 учурда 11 учурдун 9-унда калыстар чечимин өзгөртүүгө аргасыз болду деп жазды да. Демек 11 учурда калыстар чечим кабыл алган, бирок VAR системасын көргөзгөндөн кийин 9-унда өзгөртүп атат. Пикириңчи бул эмнеден кабар берет? Каласам как дирижер да, музыканы жакшы чалып кетип нетиш керек. Но калысты решениясы окончательный, бул туура. Но атмосферага карап суйт кылыш керек. Биз какта суйт кылып атабыз, кандай команда, ошону футбол өнөкөт. А если правильно алып туруп, как полицейский да суйт кылса, оюнгача эч ким калбайт, аммасыга красный желтый берип, бүт бардыгы кетип калат. Бул футбол какой-то шоу, часть шоу. Адамдар билет алып эс алганы келишет. Улар калысты караганы келбейт, улар футболго келишет. А калыс постоянно чала алса, оюн болбойт. Ар дайым эле VAR системасына кайра бергенде оюн. Конечно, а зачем тогда onun калысы болушу? Канча VAR-га камера караса, значит, он профессиональный судья. Жакын болуш керек, моментке жакын, физический кондициясы жакын болуш керек. Трагедияларды санайлы да. 60 жылдан бери биринчи жолу Италия чыкпай калды. Англия 52 жылдан бери көксөп келаткан финалына жетпей калды. Ал эми мен трагедияларды айттым да. Эсте калган кубанычтуу учурларды сиздер айттыңыздар. Кандай кубанычтуу учурлар эсте? Кайсы өлкөлөр үчүн? Эми биринчи учурда мен айтып атам, бул Хорватия үчүн. Хорватия үчүн эми өзүңүз айтып атасызбы? Бельгия, кандай мамлекеттер. Эми, значит, үмүт берип атат именно бизге окшогон кыргызстандыктарга. Мага да ушул Хорватия эң дүйнө чемпионатынын эң кандай десем, кыялданган өлкө, ошол эң чоң жетишкендиги дейм. Анткени алар деле ошол инфраструктурасы жок өлкөдөн. Өлкөсүндө мисалы Хорватияда 2-3 эле мындай жогорку деңгээлде клуб бар, алар деле бирок Европада Европанын жогорку деңгээлинде эмес. Ошондо мисалы улуттук стадиону жок алардыкы. Эми курабыз деп атышат, ушу ийгиликтен кийин курсак окшойт деп. Демек биз деле ошондой жетишкендикке, ошондой ийгиликке жете алат экенбиз. Мен үчүн эң позитивдүү бул панамалыктар болду. Панамалыктардын кубанычы Англияга 6-1 эсебинде утулду, бирок 1 гол киргизген үчүн бүтүндөй Панаманын көрөрмөндөрү абдан кубанды да. Демек Кыргызстандагы келечекте ошентип дүйнө чемпионатында утулса дагы биринчи голун киргизип бизди кубанычка бөлөйт деп үмүт кылалы. Мисалы алдыдагы Азия чемпионатында Германияны утуп алган Түштүк Корея менен бир тайпада ойногон атат да Кыргызстан. Урматтуу көрөрман, ушун менен бүгүнкү футбол таасирлерин сиздер менен бөлүштүк. Биздин конокто студиябызда дүйнө чемпионатында калысты кылган Бахадыр Кочкаров, футболду жакындан ичинен билген көрөрманыбыз Ширин Ахматбекова болду. Сиздерге чоң рахмат. Алдыда дагы мыкты футбол, мыкты эмоциялар болсун. Саламатта калыңыздар. Ошентип бир айлык футбол майрамы аяктап, жеңүүчү аныкталды. Футбол күйөрмандары кандай гана эмоцияларга баткан жок. Ыйлагандар болду, жыргагандар да болду. Чемпионат учурунда таймаштарды коштогон кызыктуу жагдайларды да көрө кетели. Бул уругвайлык тестирлердин жеңиштүү майрамдап жатканы. Алардын командасы оюндун соңунда гана Египеттен жеңишти жулуп алган. Дүйнө чемпионаты жөн эле футбол деп ким айтты? Кыязы мелдеш учурундагы күйөрмандардын жашоосу чыныгы драма. Бул учурда Каирде футбол беттеши трагедия менен бүттү. Ал эми Хорватиянын жеңишинен кийин кары жашы бала дебей аргентиналыктар көз жашын төктү. Бирок ар бир күйүттүн артында кубаныч бар эмеспи? Мексика Германияны жеңгендеги кубанычты сөз менен айтуу кыйын. Баары бир футболдо кайсыл бир жерден көңүл калуу аңдып тургандай. Бразилиялыктар биринчи беттештеги тең чыгууну оор кабыл алды. Аргентинаны ири эсеп менен уткандан кийин хорваттардын маңдайы жарыла кубанган. Бул тарыхый мелдештин башындагы гана көрүнүштөр. Ал биздин жакын досубуз. Биз менен чогуу келбей калган үчүн кыйналсын дедик. Бир жагынан ага тийишип ушул ишке бардык. Бизге анын картондон жасалган тулкусуна сүрөтүн чаптап, чогуу ала жүрүү идеясы келди.
Хавьердин картондон жасалган тулкусу интернетте топ жарып, Хавьер болсо досторунун жардамы менен дүйнөгө атагы чыккан футбол күйөрманы болуп калды. Мексикалык футбол фанаттары Орусияга түстүү автобус менен дүйнө чемпиондугун көргөнү келишкен. Бирок Хавьер эмнеге достору менен келе албай калды? Биз 4 жыл бою саякатыбызга даярдандык. Хавьер чогуу келиши керек эле. Бирок чыгаар алдында анын сүйлөшкөн кызы жибербей койду. Көрсө Хавьер барбай калганын видео аркылуу байланышып, досторуна түшүндүрүп бериптир. Ал жок деди. Демек жок. Балким кийин бир оюнга болсо дагы силерге кошулуп калармын. Орусияга келгенден кийин картон Хавьер көптөрдү кызыктырды. Башында көптөр бул эмне деп сурап жатышты. Бирок баары бир ага келе беришти. Эми Хавьер таанымал күйөрман болуп калды. Баары аны билет жана сүрөткө түшкүсү келет. Анын сүрөттөрү коомдук медиада тез тарады. Картон Хавьердин атагы чыккан соң, чыныгы Хавьер Орусияга келип, досторуна кошулуптур. 1958 жылы Швецияда өткөн дүйнөлүк чемпионатта СССР курама командасы ийгиликтүү ойноп, Англияны утуп алганы азырга чейин улуу муундагылардын эсинде. Ал учурда СССРдин курамындагы союздук республикалардан тандалган футболчулар бир командага бириккен. Бирок курамда кыргыз футболчулары болгон эмес. Кыргыз футболу өзүнүн чыйырын качан баштады эле? Анда кимдер ойногон? Сапаргүл Абдинабиева баяндайт. Внук Москвадан прислали. Дүйнөлүк футбол чемпионаты башталгандан бери 83-кө таяп калганына карабастан Юсуп атада уйку жок. Кээде айрым оюнчулардан өзүнүн жаштыгын көрөт. Нигерия ойноганда Муса нападающий 7-чи номерин кийип чыкты да, мени Муса дейт эле да командада. Муса ок, менин жакшылыгым ана жүгүрүп жүрөт да. Сүйүнүп Нигерияга балет еттим дагы. Постоянно эмнеге барып жүрөм футболду. Кайраган Дордой, Абдышата бар, өзүнүн ветерандар ойнойт суббота, средада, кантта барып жүрөм. Көрүп хочется жүгүргөндө. Юсуп ата 70 жыл мурун башка футболчулар сыяктуу эле жашыл талаада топ тепкен. Алгач Спартак деген ат менен белгилүү Алга футболдук командасында чабуулчу болуп ойноп, кийин Алганын машыктыруучусу болгон. СССРдин спорт чебери жана Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу. Карпинский көчөдө тряпочный футболду тепип жерде үргөнгөнбүз. Это был 47-48 жылда, 12 жаш, 13 жашыбызда Динамодан тренерлер келишип, жерден отбор кылып бизди Динамога алышкан. 51 жылдан бери сборныйга, юноша школьныйга киргенден бери şu ахыргачы сборныйда жүрдүм да футболду. Каныбек Осмоналиев өткөн кылымдын 80-жылындагы Москва Олимпиадасында алтын медаль тагынган Каныбек Осмоналиевди биз оор атлетика боюнча спортчу катары тааныйбыз. Кызыгы анын спорттогу алгачкы жолу футбол менен башталган экен. Мына мен 23 жыл поликлиникага барбаптырмын. Анан ушу келинчегимди ушундай ооруп калгандан алып барсак, байке сиз өтмөйүнчө келинчегиңизди чийип салабыз деди. Анан мына жакында эле 15 күн, 20 күн болду. Өттүм баардыгына, процесстердин баардыгына. Баардыгы жакшы. Холестериниңиз да нормада экен, давленияңыз аябай жакшы экен, жүрөгүңүздүн согушу укмушу да 18 жаш баланын жүрөгүнө согот экен. Анан деп ушинтип айтып аябай сүйүндүрүштү да мени. Спорттун 12 түрү менен машыккан Осмоналиев кыргыз футболунун потенциалы бийик деп эсептейт. Мисалы үчүн биздин кыргыздын футболунун деңгээли илгери эле бар болчу, Советтер Союзунда эле. Биз Советтер Союзунун 1-чи лигасында ойнодук да футболду. Алга деген командабыз биздин кыргыз элдеринин жүрөгүндө азыр. Анан ошондо ойногон оюнчулар дагы Марс Сокморовдор, Алмаз Сокморов, биздин Мусаев агайыбыз азыркы учурда ошол деңгээлге жетели деп калды. Анткени азыр учурдагы Азияга барып, кээ бир жанагы мелдештерге чыгып, алардын ойногон оюндары мени канааттандырат азыр. Эми негизинен жанагы айткан сөздө дагы базаларды, анан кийин таланттарды
өзүбүзгө алып, анан кээде жанагындай тиги таланттуу чет өлкөлүк футболисттерди чакырып, жанагы оюндарын көрүп, анан кийин алардын машыгуусун көрүп, алардын сүйлөгөнүн, айтканын угуп, биздин жаштар өссө деп ойлойсуң. Ошентип совет заманындагы кыргыз футболунун каймактары эми жаңы замандагы жаш оюнчуларга келечектүү карашат. Дүйнөдө бир дагы спорттун түрү футболдой популярдуу эмес. Бирок аялдар футболу да ошончолук популярдуу дегенге болбойт. Ага карабай, кыз келиндер дагы жашыл талаада топ тээп, спорттун бул түрү менен алектенгиси келет. Кыргызстандагы аялдар футболунун бүгүнкү абалы кандай? Я когда увидела мячик, у меня загорелись глаза. Все, хочу его пнуть. Юлия Ломакованын бала кезинен эле топко кызыгуусу күчтүү болгон. Ал боз топурак баскан ээн талаада балдар менен кошо жарышып, топ тээп чоңойгон. Которые из кирпичей стоят. Ээн талаага кыштарды тизип, дарбаза жасап ал ойночубуз. Гол киргизип алганда өзүмдү өтө бактылуу сезер элем. Кийин мектептен футболго болгон шыгымды байкаган мугалимдер профессионалдык деңгээлде машыгуумду сунушташты. Мен кубануу менен кабыл алдым. Юлия чыныгы футбол талаасына 9 жашында келген. Учурда ал аялдар улуттук курама командасынын капитаны. 10 жыл мурун мындай ийгиликке жетүү анын түшүнө дагы кирген эмес. Анын федерацияга жаңы келген кези күнү бүгүнкүдөй эсинде. Бардыгы менден улуу, эң эле кенжеси мен элем. Эмне кыларымды билбейм. Корктум. Бирок сен али жашсың, келечегиң алдыда деп жакшы кабыл алышты. Ломакова аялдар курамасынын капитаны эле эмес, мыкты дарбазачы дагы. Анын чебердигин байкаган коңшу Өзбекстан өзүнүн жогорку лигадагы клубу Сагдианага чакырган. Он меня просмотрел, ему понравилось. Мени тренер дароо эле жактырып, негизги курамга кошту. Албетте, жаңы тайпа, тааныш эмес кыздар болгондуктан башында күн албай жүрдүм. Азыр бардыгы жайында. Юлия коңшу мамлекеттерден сунуш алган Кыргызстандагы алгачкы оюнчу эмес. Казакстандын, Орусиянын белгилүү клубтарында ойногон кыздар дагы бар. Ал эми Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу Европанын Мадрид Феминина клубунан Айдана Отурбаевага сунуш келип түшкөн. Сейчас женский футбол как бы занял свою полочку в Кыргызстане. Учурда аялдар футболу Кыргызстанда өзүнүн ордун тапты десем болот. Чет өлкө клубтарынан сунуштардын түшүп жатканы бизде дагы футбол боюнча таланттуу кыздардын көп экенинен кабар берет. Аялдар футболунун ийгилиги муну менен эле бүтпөйт. Бир нече жылдан бери Кыргызстан айымдары чет өлкөлөрдө уюштурулган көчө футболуна дагы катышып келет. Уличный футбол – это хобби. Көчө футболун кесипкөй футбол менен салыштырып болбойт. Жөн гана хобби деп айта алам. Алгач 2007 жылы көчө футболун Данияга барып ойногонбуз. Андан кийин Шотландия, Мексика, Франция сыяктуу мамлекеттерге барып байгелүү кайттык. 90 жылдардын башында Кыргызстанда аялдар футболу боюнча бир гана команда болгон. Өлкөдө башка атаандаш тайпа жок болгондуктан кыздар Борбор Азия мамлекеттери менен кыдырышып ойноп турушкан. Ал эми азыр федерация аялдар футболун аймактарда өнүктүрүүгө дагы чоң басым жасап жатат. Мисалы үчүн мурда бир эле команда болсо, азыр Кыргызстан боюнча 10 команда бар. Ошолордун арасында жаш өспүрүмдөр дагы, жаш командалар дагы көбөйө баштады. Дүйнөдө аялдар футболу эркектердикине салыштырмалуу анчейин популярдуу эмес. Ошондой болсо дагы башка өлкөлөрдөн кем калышпай, Кыргызстанда аялдар футболу өнүгүү жолунда. Через 10 лет мы минимум должны в финале Азии играть. 10 жылдан кийин Кыргызстандын аялдар курамасы жок дегенде Азия чемпиондугунун финалында ойношу керек. Биз бул ийгиликке жетишүү үчүн болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Албетте мамлекеттин футбол федерациясынын жардамы жок, ийгиликке жетише албайбыз. Кыргызстанда азалияттуу футбол боюнча алгачкы аялдар командасы 1987 жылы түзүлгөн. Советтер Союзу тарагандан кийин өлкөдө аялдар футболу өлбөстүн күнүн көрүп калган. Акыркы 5 жылда аялдар футболу кайра жанданып, аны өнүктүрүүгө FIFA, АФК жана Кыргызстандын футбол федерациясы өзгөчө көңүл бурууда. Кыргызстандык жаш футболчунун быйылкы футбол чемпионатында Орусия менен Хорватиянын беттешине топ алып чыкканы жүздөгөн жаш балдар үчүн чоң жаңылык болду. Учурда 1-2 балдар Барселона футбол мектебинде окуп, Бешикташ сыяктуу клубтарда ойноп жаткандар бар. Кыргызстандык балдар футбол эртеңкисин кандай элестетишет? Эрзатта миллиондогон жаш футболисттерди эле дүйнөлүк чемпионатта ойногусу келет. 8 жашыман келген футболго. Ага чейин кородо балдар менен топ теп,
футбол ойноп дегендей. Азыр максатым бар, бул Кыргызстанды мировой уровеньге чыгарайын деген. Футболист бир нече жылдан кийин бул тилеги сөзсүз орундалат деген үмүттө. Алматыга да бардык. Кытайга кетебиз деп көп тренировка кылып, машыгып, кээде аябай чарчап открытиядан кийин Россия менен ойнадык, лучший энергия деген команда менен. Ошондо мен коркуткам башында, канча да бул чоң турнир. Ал жака дейин Бразилия, Новая Зеландия, Китай, Россия, ар кайсы 12 мамлекет болду. Ошон Россия менен биринчи ойнодук, калмаса. Мен коркуткам башында, 2-3 пас нормально кеткенден кийин аны уже мындай уверенно өзүм сезип аттым да. Ошол матчта эң биринчи голду мен киргиздим. Эрзаттын максаты четинен ишке ашып жаткандай. Али деген бир бала бар болчу. Ал барып алдап барып туруп, угловой жакка мага подавать этти, мен подключать еттим. Ошол мага подудар чыгып берди, мен токтотуп эле киргиздим. Аябай эме болуп кеттим. Мен гол киргизем деп почти ишенген эмесмин башында элечи. Гостиницада отуруп ойлонгом оюн жөнүндө аябай. Гол киргизгенден кийин өлө жыргап мындай. Үйдөгүлөргө эметтим да, сүйүндүм да. Аз гол киргизем деп айтам депчи. Оюндан кийин обед болду. Обедтен кийин келсем чоң экранда мен голумду көрсөтүп атышыптыр. Чоң экранда. Фамилиям жазылып туруптур, ошондо аябай жырап кеттим да. Ушундай лучший голдорго илиндим депчи. Ал оюнду эле эмес, дүйнөлүк футбол жылдыздарынын таржымалында жакшы билет. Мисалы Криштиану Роналду деле кичинекей кезинен атасы ишчү, мамасы эртеп бир жерде иштечү, ал болсо өзү менен иштеп, спортингке өттү, андан кийин Манчестер Юнайтедке, Реал Мадридке жөндөттү. Ал деген өзү менен иштеди. Азырына эң байлардын кишилеринин бири. Берүүбүздүн соңунда футболчулардын чачтары тууралуу сөз кылабыз. Ар кайсы өлкөдөн келген футболчулардын чачтары элдин көңүлүн бурбай койбойт. Ганалык чачтарач Ники Окер далай атактуу футболчулардын чачтарын кырккан. Биз андан кимдин чачы эң мыкты деп сурадык. Мен футболду жакшы көрөм, бирок футбол ойногонду билбейм. Колума кайчы тийсе, элдин чачын кыркып, аларга сүйүнч тартуулап жатканымды билем. Ганалык чачтарач Ники Окер айрым атактуу футболчулардын чачын кыркат. Футболисттер өтө чоң оюндарда ойнойт. Алар өздөрүн кынтыксыз сезиш үчүн чачын жакшы жасатып алышат. Бул аларды таза жана кыйын сездирет. Никкинин бир нече футболчу кардарлары Орусиядагы дүйнөлүк чемпионатта ойношту. Алардын арасында Нигериянын курама командасындагы оюнчулар дагы бар. Дүйнөлүк чемпионатта кимдин чачы эң кооз болду? 100% ишеничтүү айтса болот. Погбанын чачы мыкты стилде. Мындан тышкары Нигериянын командасындагы оюнчулардын чачтары сонун. Амеруо, Муса, Шезу, Онази ушул оюнчулар чачтарын аябай кооз жасалгала алып жүрөт. Бирок бир кыркылган чач албетте өсөт да. Чемпионаттын экинчи бөлүгү башталганда ар бир оюнчунун чачы жаңы кыркылгандай болбой калат. Алар чачтарын кырктырып турушу керек. Балким Орусияга барышым керек болчу. Футболисттердин чачы үчүн жооптуу болгон мага жагат. Футбол боюнча Орусиядагы дүйнөлүк чемпионатка арналган сапар программабызды көрдүңүздөр. Аны интернет сайтыбыздан да кайталап көрсөңүз болот. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сиздер менен мен Эрмек Максутова болдум. Саламатта калыңыздар.